Быйыл жыл башынан бери эле 5143 жол кырсыгы катталып, ал 774 адамдын өмүрүн алып кетти. Анын ичинен 82си 10 күлүнүн 1 күлү ачыла элек балдар эле. Жакында эле болуп өткөн 11 жаштагы окуучу кыздын өмүрүн алган бул окуя учурда коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Жөө адамдар өтчү жайдан өтүп бараткан кызды унааны катуу ылдамдыкта айдап бараткан жаш жигит сүзүп кеткен. Кыз ошол жерден жан берип, ал эми сүзүп алган жигит окуя болгон жерден качып кетүүгө аракеттенген. Шаардын жол кабыл кызматынын издөө бөлүмү бар. Ушул бөлүмдүн кызматкерлери ыкчам аракеттердин негизинде ошол эле күнү кечинде аталган айдоочу аныкталып, такталып, бүт бардык даректери кечинде кармалып алып келип, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын арбындыгынан улам Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында экинчи орунга чыкты. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсүнө караганда, бизде жол кырсыктарынын 22% өлүм менен аяктайт экен. Тилекке каршы өмүрү кыйылгандардын көпчүлүгү 30га чыга элек жаштар. Жол кырсыктарынын көп болуп жатышына көбүнчө айдоочулардын маданиятынын төмөндүгү себеп болууда дешет майы кызматкерлери. Жол кырсыктарынын көп катталышынын негизги себеби бул биринчиден айдоочулардын баягы дисциплинасы начарлашып болуп атат. Экинчиден бул жол кесилиштеринин, жолдордун абалы туш келип атат. 1049 жол кырсыгы катталып, жаш өспүрүмдөр катышкан. Анын ичинен 82 бала каза болуп атат. 1204 бала ар түрдүү жаракат алып больницаларга, ооруканаларга түшүп атат. Ал эми эксперттер өлкөдө коррупциянын гүлдөп жатканы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттоодо деген пикирде. Айдоочулардын көпчүлүгү күбөлүктү сатып алары эч кимге деле жашыруун болбой калган. Анын үстүнө бизде айдоочуларды даярдаган мектептерде деле татыктуу билим бере албай жатканын окутуучулар өздөрү моюнга алат. Техника өнүгүп жаткан маалда бизде билим берүү системасы эскирген. Азыр жаңыдан машиналар келип атат. Алардын тягово-скоростной свойства дейт. Алар күчтүү, бат жүрөт. Анан үчүнчү көйгөй ал автомобилдердин өзүнүн санынын аябай көбөйүп кетиши. Биздин жол системасынын шарты мурдагы бойдон калып кетип баратат. Көпчүлүк жерде даже бузулуп баратат. Ал эми саны болсо автомобилдердин саны жылдан жылга аябай чоң темпте өсүп баратат. Ошондой эле биздин көчөлөр көп сандаган унаа тыгындарына ылайыкталган эмес. Алсак Акунбаев Совет көчөлөрүнүн кесилишине жол чырактарды 4 фазалуу кылып жайгаштырылганы жолдо жүрүүнү ого бетер татаалдаштырды дешет адистер. Себеби жол чыракты 1 мүнөттөн ашык күтүүгө туура келет. Жашыл жарык күйгөнчө чыдабаган жөө жүргүнчүлөр жолдун ортосуна чейин басып кетүүгө аргасыз. Бул жол кырсыктарынын келип чыгуусуна түрткү болууда. 3 фазалуу кылуу зарыл деген адистердин сунушу эске алынган эмес. 3 фаза болсо бул жака солго бурулган немеде дагы болгону 4-5 секунд гана кошулганда бул жактагы пешеходдор өтүп кетет эле. Автомобилдер бул жактагы солго бурулгандар жолду бошотот эле. Калгандары болсо туруп турат эле. Ошол мезгилде пешеходдорго дагы ыңгайлуу болот эле. Айдоочуларга көп убакытка турбай калышат эле. Мындай көйгөй жараткан көчөлөр Борбор калаада көп. Алмата-Жибек жолу жана Алмата-Чүй көчөлөрүнүн кесилиши абдан кооптуу болуп, жол кырсыктары көп катталат. Анын үстүнө жол эрежесин бир гана айдоочу эмес, жөө жүргүнчүлөр да бузуп келишет. Мындан улам этиканын бул түрүн балдарга мектеп жашынан тартып үйрөтүү зарыл дешет адистер. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.